Ауа райы өте сонун болуп атат, караңыздар. Ар бир мезгилдин өзүнүн кооздулугу болот деп коебу. Күн ачык, таза ачык болсо мынтип булуттар каптап турат. Өтүктүн пайдасы жакшы да. Чыгып кеткен уктар тээ. Тайган кичиктерди айтат го. Короочу болбойт дейт, бирок Кудайга шүгүр эле. Күн жылыганына байланыштуу секин ал жак бул жактарды тазаламай башталды. Өрттөй турган өрттөп, ыргыта турган ыргытып, сата турган темир болсо сатып дегендейчи. Мына бойка эң туура келди мына. Бойка бечара карлык доорду сүрүп атат. Бир жылда ушунчалык өзгөрөт экен. Бул жаныбар мени мурунтан көрүп жүргөн болсо, мурунку адамдар билет, биз TikTokто мен биринчи баштаганда ошол бойка, сарыча, мен дагы бир көгөшем бар эле. Төртөөбүз видео тартчубуз. Оңон тамашалоо, ошо материалдарга жарап берчү да буларчы. Канча контенттер тарттык, бечара азыр карлыкка моюнсунду да. Тамак деле ичет, ичип алып жатат, баары карлык да билесиздер. Карабай койдуң дегендер болуп калат, эми ошолорго айтып коеюн. Кудайга шүгүр секин каралып атат, бир күчүктөр эмне десе бу деле ошону жейт дегендейчи. Ошентип доорду сүрүп атат жаныбар. Мурункудай ээрчибей калган. Курсагын тоозот, келет, ушинтип күнөстөп жатат. Ушундай вариантта да киргизип көрөйүнчү. Эгер жакшы эми ара сыра да ушинтип айыл жашоосун көргөзүп турайын. Жаздагы жашоосун. Эгер ушул видео эгерде жакшы бир лайк чогултуп, көрүүчү чогулткан болсо, анда көрүүсү аралап деп айылдагы жумуштар мисалы. Айылдагы жумуштарда секин
бөлүшүп турам.